Sizge çeyinki buradan Böyle balam zeki veren. Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын алдына чогулган бул жарандар 14 жаштагы кыздын өлүмүнө тиешеси бар деп өмүр бою эркинен ажыратылган Денис Капыровдун жакындары. Алар райондук милиция кызматына ишенбөөчүлүк көрсөтүп жатышат. Капыровдун апасы баласынын айыпсыз экендигин айтса, жубайы кечкисин анын жанында болгонун билдирген. Ал эми кылмыш жасалды делген уна Капыров Дениске таандык болгон, бирок аны башка жарандар минип кетип, кайра үйгө алып келип беришкен дешет мындагылар. Жок жерден ушун койго окшотуп камашып койдулар. Сиздерден суранып ушун чындыкты чыгарыңыздар. Мен балам ичип жексе арасында кошулуп калса, мен балам кошулду эле деп айтат эле. Мен балам эч жерден чыккан жок, же бир камерадан чыккан жок, же бир видеодон чыккан жок. Ошону видеону кайрадан караңыздар, ажообуз. Үйдө болгон, таң атканча балам ыйлап уктаган эмесмин, күйөөм үйдө жаткан. Эртең менен 7:30 турган, кадимкидей чайын бергем. Анан 8:30 үйдөн чыгып кеткен машина менен. Анан саат 1-де машрап менен бир өзбек бала машинаны жуулган абалда үйгө алып келип берген. Капыровдун жакындары ал абакка киргенден бери бир да жолу жолуга элек. Алар райондук милиция жолугушууга каршылык көрсөткөн дешти. Ал эми райондук милиция бул иш сотко өткөндүгүн айтып тим болду. Ошол убакта тергөө кылмыш иши козголгон экен, козголуп, тергелип сотко өткөн. Соттун чечими чыккан уже ал боюнча. тергөө учурунда шектүүлөр менен бизди таптакыр жолуктурбагы өтүп атат. Негизи мыйзам жол берет да жол. Бул жерде деген изолятор временного содержания. Кыргызстанга кармайбыз негизичи. Ал убакта болбойт. СИЗОдо уже официально барып арыз жазып, тууган уруттары барып жолсо болот. СИЗОдон бул. ИВСтен эмес, СИЗОдон. 30дай жаран өз наразычылыгын айтып адилеттүү чечим чыгышын талап кылышты. Бул аралыкта Денис Капыровдун апасы өзүн өрттөөгө аракет жасады. Өрттөнүп эле кутулайын деп атам, мен ушу балам үчүн өлсөм өлүп эле калайын. 4 бала менен мен жетип калдым, ana şu balası da жетип калды. Öldürmeyin de şeyini öldürmeyin. Apa koyun apa. Apa. Apa Кылмыш 2022 жылдын 4-сентябрь күнү таңкы саат 9:10 чамасында билинген. Бул учурда Денис Капыров айылындагы үйлөрдүн бирин ремонт кылып жаткан дешет анын достору. Шектүүнүн жумуш кылып жаткандыгын сүрөт, видеолор менен көрсөтүп беришкен. Бирок чогулгандар бул далилдер тергөөчү тарабынан кабыл алынбагандыгын айтышты. Балдарны öldürüp biz oturduk, karşılığımız oturup çıktık. Тергөөгө айтып, мына сүрөттү көрсөттүк, Бадалов Низамидин тарткан видеону да көрсөттүк. Ал Бадалов Низамидинден албайыптыр видеону. Ошо телефонуна сактап коёбуз дептир да, бизди болсо күбө катары сотко да бербей койгон. Сот коюлду деди, бизди эч ким чакырбайт, анан адвокатка барып өзү суранып жатып, биз күбөбүз, ошо көргөнбүз, ошо биз менен болгон ошол күнү деп жатып өзүбүз кирип айтып бердик. Юрист Кутман Медетбеков тергөөчүлөрдүн далилдерди тиркебей койгон учурлары абдан көп катталат дейт. Мындай учурда далилдерди сотко көрсөтсө болорун айтат. Анан кылмыш жаза процессуалдык кодексинде тергөөчү жана прокурор булар айыптоочу тараптар деп көрсөтүлгөн да. Айыптоочу тарап болгондон кийин алар айып койгонго, күнөөнү илгенге, кылмыш ишин соттон күнөөлүү деп өткөргөнгө чейин алар бардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланышат. Эгер айыптоо багытында иш алып барбай, эгер жанагы кылмышчы акталып кете турган болсо, кылмыш жасаган адам деп кармашкан адамдар акталып кете турган болсо, тергөөчүгө жана прокурорго бир аз баягындай минус болуп калат да, ошол себептен алар актагысы келбейт. Жана мындай ишти калыс объективдүү тергегенден бир аз алысыраак болушат. Медетбеков айыпкер кандай кылмыш жасабасын жакындары менен жолугууга укуктуу экенин билдирди. Бул анын ажырагыс укугу деп кошумчалайт. Ошол кылмыш иши кайсыл органдын өндүрүшүндө болсо, ошол органдын уруксаты менен гана жолукканга уруксат берилет. Ал эми уруксат бербей кое турган болсо, анда ошол соттун ошол жасаган аракети боюнча тартип комиссиясына кайрылышка туура келип калат. Себеби
ар бир адамдын өзүнүн жакын туугандары менен катташканга, алар менен мамиле курганга толук укугу бар. Бул адамдардын, жарандардын конституциялык укугу. Бул ажыратылгыс укуктарга кирет. Аталган окуяга Кадамжай райондук соту чечим чыгарган. Ага ылайык Денис Капыров өмүр бою, анын шериги делген окуучу бала 10 жылга эркинен ажыратылган. Сот процесси Баткен облусунда уланууда. Сот отуруму июль айынын башына жылдырылды. Эске салсак, 14 жаштагы кыздын жансыз денеси Кадамжай Баткен унаа жолундагы көпүрөнүн астынан табылган. Шектүү катары кыздын 4 айылдашы кармалып, экөөсү декабрь айында асынган абалда табылган. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузреков, Бейтарап, Баткен облусу.